Нурпресстин жаңылыктар түрмөгү саламатсыздарбы? Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев тууну өзгөртүү демилгеси боюнча журналисттердин суроолоруна жооп берди. Шакиев биз бул өзгөртүүнү жасайбыз деди. Албетте, социалдык тармакта талкуу болуп жатат. Ошол эле учурда туура сындар бар, туура эмес сындар бар. Алардын баарын карайбыз, бирок биз бул өзгөртүүнү жасайбыз, деди ал. Бул демилге өзүңүздүкүбү деген суроого албетте деп жооп берди спикер. Белгилей кетсек, жогорку кеңештин сайтына мамлекеттик символдор жөнүндөгү мыйзамды өзгөртүү тууралуу долбоор коомдук талкууга коюлган. Ал эми азыркы желектин авторлору бүгүнкү күндө колдонуп жаткан желектин түп нускасы өзгөрүп кеткенин, желектин стандарттары сакталбай жатканын айтышууда. Бул демилге коомчулукта ар кандай сын пикирлерди жаратууда. Көпчүлүк жарандар туубузду күн карамага окшоткон бийлик төбөлдөрү өздөрү күн карамасымал өлкөдөгү экономикалык кырдаалдар, кымбатчылык, билим берүү, медицина жана башка тармактагы көйгөйлөр толуп жатса, жөн турган туунун туткагына жармашып алгандарга сын айткандар четтен чыгат. Ал Тургай Шакиев күн тийген жердин күкүгү болуп жаткандарына жаны ачыган карапайым калк жана аттын кашкасындай таанымал инсандар да жок эмес. Жакында эле кайрадан саламаттык сактоо министри болуп дайындалган Алымкадыр Бейшеналиев медицина тармагындагы реформалар улантылаарын айтып чыкты. Бул менен катар ал өлкөдө уруксаатсыз иштеген жеке менчик тиш дарылоочу жайлар көбөйгөнүн белгиледи. 2021 жылга алынган маалымат боюнча 837 клиниканын дээрлик жарымынын лицензиясы жок болгон. Бул өз кезегинде калкыбыздын ден соолугуна таасирин тийгизүүдө, гепатит жана ВИЧ менен ооругандардын саны көбөйүшү мүмкүн экенин айтып коңгуроо какты. Жакынкы күндөрү бардык жеке клиникалар текшерилип, талапка жооп бербегендери токтоосуз жабылары маалым болду. Караколдо стадиондун жанындагы чуңкурдан 13 жаштагы баланын сөөгү табылды. Бул тууралуу Ысык көл ички иштер башкармалыгы билдирди. Маалыматка ылайык 30 октябрда милицияга жергиликтүү тургун 13 жаштагы уулун таап берүү өтүнүчү менен кайрылган. Ал ошол күнү мектепке кетип кайтып келген эмес. Арыз ички иштер башкармалыгына катталып, издөө иштери башталган. Кийинчерээк милицияга шаардык стадиондун жанындагы чуңкурдан бир баланын сөөгү табылгандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Ал арыз ээсинин уулу экени аныкталды. Тергөө иштери жүрүп, экспертизалар дайындалып, окуянын жагдайлары териштирилүүдө. Карабалтада массалык мушташта өспүрүм октон жаракат алды. Алардын айтымында окуя 25 октябрда, бул жол менен саат түнкү 1 чамасында Сосновка бурулушу деп аталган аймакта болгон. Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгы билдиргендей, мушташка 16-18 жаштагы өспүрүмдөр катышкан. Алардын бири мергенчилик мылтыктан ок чыгарып, 15 жаштагы бала тизесинин жарадар болгон. Жабырлануучу Жайыл райондук травматология бөлүмүнө жеткирилген. Милиция кызматкерлери мушташтын катышуучуларын кармап, ички иштер бөлүмүнө жеткиришти. Аталган факт боюнча кылмыш жана жаза кодексинин 280-беренеси курал колдонуу менен жасалган бейбаштык боюнча кылмыш иши козголду. Мергенчилик мылтыгынан ок чыгарган өспүрүм аныкталып, ал Алексеевка айылынын 18 жаштагы тургуну болуп чыкты. Өспүрүм убактылуу кармоо жайына киргизилгени маалым болду. Кыргызстан 80 өлкөнүн ичинен 13-орунду ээледи. Кече Сауд Аравиядагы өткөн биринчи бүткүл дүйнөлүк оюндар жыйынтыкталды. Бул тууралуу Мелдештин сайтында маалымдалды. Мелдеште спортчулар 14 медаль алышты. 5 алтын, 2 күмүш жана 7 коло. Уюштуруу комитетинин маалыматы боюнча бүткүл дүйнөлүк оюндарына 80 өлкөдөн 2,5 миң катышуучу барган. Турнирдик таблицада биринчи орунду украиналык спортчулар ээледи. Экинчи орунда Сауд Аравия, үчүнчүсүндө казакстандык спортчулар жайгашты. Белгилей кетсек, биринчи жана экинчи оюндарда кыргызстандыктар 9 медальга ээ болушкан. Соңку күндөргө алынган өлкөдөгү маанилүү делген жаңылыктар мына ушулар болду. Саламатта болуңуздар. Нурпресс чындыктын изи менен.